Assalamu alaikum, qadрлуу телекөрүүчүм. Арадан бир жума өттү, бирок биз сиздерди аябай сагындык. Улуттук каналда үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган жаш үй бүлөгө беп-бекер жапжаңы сонун батир бере турган түгөйлөр таймашы эфирде. Саламатсыздарбы? Барыңар сагындык. Армаңыздар, кымбаттуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз, телекөрүүчүлөрүбүз. Кайрадан Санжар айтмакчы, бир жуманын ичинде сиздерди мыкты таймаштар менен кубандыралы, сүйүндүрөлү, маанайыңыздарды көтөрөлү деп биз келип отурабыз. Бүгүнкү биздин таймашыбызга катыша турган түгөйлөр Дөөлөт курулуш компаниясынын бир бөлмөлүү батирин утуп алалы деп болгон аракеттерин жумшап, 7 дубандан келип отурушат. Аны эмесе сиздерди түгөйлөрүбүз менен тааныштырабыз. Кыргызстандын 4 бурчунан келген эң мыкты, үлгүлүү, татнакай сопсонун түгөйлөрдү, үй бүлөлөрдү сиздер менен тааныштыралы. Алар сахна артында бири-бирин колун кармап, колдоп, толкунданып турган кези. Аны эмесе сиздерди көпкө күттүрткүбүз келген жок. Студиябыздын коноктору жана биздин берүүбүздүн күйөрмандары. Сиздер даяр болсоңуздар, биз баштадык. Түгөйлөр таймашы, кеттик. Бүгүнкү биздин таймашыбызга адаттагыдай эле көптөгөн чакырымдарды басып, силердин дөөлөт курулуш берип аткан бир бөлмөлүү батириңерди утуп алайын деп Дастан жана Адинайдын үй бүлөсү келип отурат. Кол чабуулар менен тосоңуздар. Биринчи түгөйлөр. Дастан, Самудинова, Адинай. Келиңиздер. Дастан мырза, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кош келдиңер. Кош келдиңер. Манай сон. Кандайсыңар анан? Кош келипсиңер. Жакшы эле келип алдыңыздарбы? Жакшы. Эң мындай жакшы көргөн суроом бар дегеле мырзаларга, ушул долбоорго барып катышып келеличи деген суроону жеңелер кантип көтөрдү, демилгени кантип көтөрдү деген суроочу. Айтыңызчы, сиз кандай айтты сизге? Ошоңуз айткандай эле кече эле айтты. Ойгондум, кеттик деп эле жетелеп кетти. Ушундай эле болуп калды ошо. Эми сүйүктүңүз биздин долбоорду көрүп аткан чыгар. Жума сайын көрөсүз. Үй бүлөбүз менен чогуу көрөбүз. Үй бүлөңүз менен. Бүгүн сизди колдоп ким келди, сиздерди колдоп? Биздин кайынсиңдим келди, анан өзүм сестренкам, досубуз. Жакшы, кош келипсиздер. Кана бир кол чапып коюңуздар биздин ушул. Чогуу жашап өмүр сүрүп атканыңарга канча жыл болду? 2 жыл. Али конфетный букетный период бүтө элек экен да. Бири-бириңиздерге али мындай чын анык мүнөз көрүнө элек деп койбойсузбу? Бирок биз 5 жыл турушту эткенбиз да. Кечирип коюңуздар. Общий 7 жыл. Айтканын эле байкадыңызбы? Бирок биз 5 жыл турушту эткенбиз дейт. Чоң эмгекте жүрүпсүз, бул эми сиздин жумушуңуз да турабы? 5 жыл күтүп эми качан мени алат болду экен мен эми. Уже элдер албайт бош керек деп калды. 2 жылда бөбөктөр. Ооба, бир кызыбыз бар. Эң сонун. Жыйынтык жакшы. Эми албетте жалпысынан 7 жыл болуптур. Анын арасынан официалдуу документ менен үй бүлө болгонуңуздарга 2 жыл болуптур. Эми сиздерге ийгилик. Балким бүгүнкү берүүбүздөн баштап баскычтарды өтүп барып, түгөйлөр таймашынын башкы демөөрчүсү Дөөлөт курулуштун батирин сизге беребиз. Ким билет, турабы? Ийгилик? Анда эмесе, кол чабуулар жаңырсын. Ийгилик Дастан, Адинай. Көргөзүп атабыз. Дастан Адинайга атаандаштык көргөзүп, бүгүнкү берүүбүзгө сонун бир чечим менен, даярдык менен келип аткан дагы бир түгөйүбүз бар. Аларга өзгөчө алкыш арнаган унутпаңыздар. Замирбеков Жеңиш жана сүйүктүүсү Кыял тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум. Кош келдиңер. Саламатсыздарбы? Биздин билишибиз боюнча бул түгөйлөр алыскы Нарын областынын Ак Тала өрөөнүнүн Чолок деген айылынан келишиптир. Кош келдиңер. Кош келдик. Айтпадык беле, улуттук биринчи канал Кыргызстандын ар бир бурчунан келген түгөйлөргө ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенге аракеттенет. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Биздин берүүбүздү көрөсүзбү? Ооба. Кайсыл оюндар болот деген ой менен келип турасыз бүгүн? Билбейм, кайсынысында деле мен келбей калат экен. Бири көрсөң башка, бири көрсөң башка ошону. Кайсынысы болот бул экен. Эмне жумуш кыласыз жашоодо? Мындай эле жумуш, водитель. Жакшы, жумуштун мындай жок. Ар бир жумуш маанилүү дегендей. Жеңе өзү эмне жумуш кылат? Үйдө эле. Эң оор жумуш сиздики турбайбы? Выходной жок, зарплата жок, эс алуу жок. Эмне кайгырып кеттиңиз? Жакшы ошондой. Адаттагыдай эле сурообуз. Канча жыл болду чогуу өмүр сүрүп атканыңарга? 8 жыл болот кыла берсе. Жакшы. Канча бол канча кыз? 2 ұл бір қыз. Өмірлері ұзын болсын. Аларға ысық салам айтабыз. Жана албетте эле азыр мен ойлойм эң катуу колдоп аткандар ошолор адамдар болуп чыгар. Сиздерге ийгилик, төрдөн орун алып. Алчаулар.
Урматтуу көрүүчүлөр, кийинки биздин катышуучуларыбыз биздин Токмок жергесинен келип отурушат. Темирлан жана Салтанаттын үй бүлөсү, кол чаап тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум. Темирлан мырза, кандайсыз? Шашылып келиңиз. Ушундай бүгүнкү берүүбүздө дагы ар бир түгөй байкап атасыздар, бири-бирине окшошуп калган адамдар. Деги эле сындыктан башка баары жугат дегендей. Деги эле түгөйлөр деле бара-бара бири-бирине окшошуп калат экен. Кандайсыздар? Аман эсен келип алдыңыздар. Кубанычтабыз. Маанай кандай, сезимдери кандай болот, айтып кетиңиздерчи. Сон маанай. Жакшыбы? Буюрса утабыз. Сизде кандай болот? Маанай жакшы. 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 Демилгени ким көтөрдү барып катышып келели жүр деп? Мен келчегим анкета толтуруп коюптур. Мага деле 2 күн калганын айтты окшойт. Жакшы. Деги эле байкадыңыздарбы, ардактуу биздин көрөрмандар, бизди миллиондогон адам көрөт. Ар бир адам сурайт, кантип катышсак болот деп. Биздин Түгөйлөр таймашынын баракчасында WhatsApp номерибиз бар. Ошол жака жазсаңыздар автоматтык түрдө анкета түшөт. Анкетаны толтуруп коюңуздар. Бизде ар бир берүүбүздүн алдында 10 миңден ашык анкетадан рандом түрүндө тандайбыз. Кимге насип болот, кимге буйруп калат, ошону албетте эле келген катышуучу адамдар ушинтип эле кубанып көрүп калышат. Көбүнчө жеңелерибиз өздөрү айлап мурун толтуруп коюшат да, анан күтүп отура беришет, кана көрөлүчү деп. Байкелерибиз ушинтип съемканын алдында 2-3 күн калганда эле билишет. Силер да абдан бактылуу үй бүлөлөр экенсиңер. Биздин Түгөйлөр таймашына катышып отурасыңар. Миллион деген биздин көрүүчүлөр сиздерди көрүп отурат. Канча жыл болду үйлөнгөнүңөргө? 8 жыл. 8 жыл. Силердин дагы атаандаштарыңар бар, 8 жылдыктар. Темирлан мырза, эмне жумуш кыласыз? Эме торговый агент болуп иштейм. Жакшы. Салтанат айым? Үйдө. Эң оор жумуш, сиз дагы эң оор жумушту кыласыз. Албетте эле жакында изилдөөлөр боюнча эгерде үйдө отурган айымдарга мырзалар зарплата төлөй турган болсо, эң минималдуу 28 000 сом бермей экенбиз. Содалашып алгыла, канча жыл өттү? 8 жылды 12 айга көбөйтүп туруп, ошончонун карызы ийип башыбыз. Сыйдырып калдык. Yes. Азыр мен Кыргызстанда бизди көрүп аткан мырзалардын баары мага нерв болуп аткандар. Кандай начар идеяларды берип атасың биздин аялдарга. Жөн эле жакшынакай кулак менен тынч жашап атпадык беле деп. Ийгилик сиздерге. Балким биздин берүүбүздөгү башкы байге сиздерге насип болуп калган, аны көрөрбүз. Төрдөн орун алып бериңиздер. Браво. Сүйүктүү көрөрман, жарышсаңар жакшылыкта жарышкыла деген улуу сөз бар. Мына бүгүн жакшылык жарышы болуп турат. Баш байгебизге атаандаштык кылган 3 түгөй даптаяр. Сиздер даяр болсоңуздар, биз менен болуңуздар. Анда эмесе бүгүнкү жумабыздын ушул берүүбүздүн дагы убакыт сааты келди. Биз баштадык. Бул Түгөйлөр таймашы, кымбаттуу көрүүчүлөр, Дөөлөт курулуштун бир бөлмөлүү батирине кийинки баскычка кайсыл түгөй аттанат, сиздер менен бирге көрөбүз. Биз улантабыз. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуш тартуулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин ар бир түгөйүбүзгө 47 даанадан стакан даярдап койдук. Ар бир түгөй өзүнүн түстөрүн тандап алышты. Азыр болсо оюнду башташ үчүн катышуучуларды чакырабыз. Келиңиздер. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен да тааныштырып өтөлү. Дастан менен Адинайдын үй бүлөсүнө кызыл стакандар берилген. Жеңиш менен Кыялга сары стакандар, жана Темирлан менен Салтанатка жашыл стакандар. Шарт боюнча 2 мүнөттүн ичинде өзүнүн стаканын өйдө каратып коюш керек, дагы атаандаштыгын кайра ылдый аңтартып коюш керек. Ошол эле учурда өзүнө жардам берип, башкаларга тоскоолдук кылууга дагы аракеттенишет. Эми байкадыңыздар, ынтымак ар бир түгөйдүн, ар бир үй бүлөнүн түркүн стратегиясы болушу мүмкүн. Аны азыр жарыш өзү көргөзсүн. Барыңыздарга түшүнүктүү эле болдубу?
Андан соң айымдар апасын болчу эле айта кетейин, келат бири-бириңизге дракончик тебейме жок. Макулбу? Анда эмесе мындай оп-оңой, бул жакта ошол эле учурда айтып койдук го, гениальность в простоте деп. Канчалык оңой болсо, ошончолук ар бир түгөйдүн стратегиясын байкаш дагы оңой болот экен, жана кызыктуу болот экен. Анда эмесе биз даярбыз? Түгөйлөрүбүз даяр? Даяр. Күйөрмандар даяр? Барыбыз бирге санайбыз. 2 мүнөт, 2 мүнөт. 3төн ылдый санайбыз дагы, 2 мүнөттөн соң алгачкы упай кимдик экенин чогуу текшеребиз. Кеттик. 3, 2, 1, баштадык. Баштадык. Жерге кулап калгандар саналбайт. Башкалардыкын ылдый кылып кете берсеңер деле болот. Ылдый карап. Стратегия аябай жакшы экен. Байкап атасыздар. Кээ бир түгөйлөрдүн айымдары бир гана аңтаруу менен гана алек. Башкалардыкын кулап калгандар эсепке кирбейт. Ал эми ушул учурда күйөрмандар колдоп колчап өзүнө колдоп аткан түгөйлөрдүн аттарын кыйкырып турсаңыздар дагы болот. Анткени байкадыңыздар, бул катуу кардио тренировка болуп атат. Давай деп колдоп турабыз, кана. Мелкий моторика. Дыхалка, карагылачы. Ачып кетсе эле, жаңы кетесиң. Жаңы эле мырзалар байкуштар аңтарып кетип атат, айымдар келип зыян кылып кетип атат кайра. Акыркы секундалар. Чамдаңыздар. Кана, күйөрмандар, түгөйлөр, колдоочулар барбы? Бул жерде кросс чуркап келгенде эле дем алып атышат биздин катышуучулар. бул азыр оюндун башталышы гана. Ошон үчүн чамдаңыздар, биринчи упайды алганга жетишип калыңыздар. Стоп, болду, эчтеке. Барыңыздар туруңуздар. Бери келип туруңуздар, санайбыз. Урмат мырза, кызылдан баштайлы. Кызылдан баштайлы. Бир гана өдө карап турганда да Кызылдан баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ой, öyle çoğultuşuptur. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bol yerde var eken. 27, 28, 29, 30, 31, 31. Kızılдар 31, kol çağılar. Kol çaptırabız. Gettik sarılar. Kızıldardık 31, sarılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sarılar aябай hareket kılışıptır. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Sarılar 33. Gezek yaşıllarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35. Анарбеков Темирлан жана Салтанат үй бүлөсүндө 35 стаканды чогултуу менен алгачкы упайды тапшырабыз. Куттуктайбыз, бир кол чаап коюңуздар.
Дастан менен Адинайда 31, Жеңиш Кыялда 33, Темирлан, Салтанаттын колдоочулары болсо бир кол чаап коюңуздар. Куттуктайбыз. Биринчи упай сиздерге тапшырылды. Анда эмесе келиңиздер, орындуктан орун алып бериңиздер. Биз улантабыз. Мен билишимче бардык катышуучулардын салмагы потенциалы бирдей эле көрүнүп атат. Бирок оюндун аягына чейин кандай болорун сиздер менен бирге көрөбүз. Биз болсо экинчи оюнду баштамакчыбыз. Үй бүлөлүк ынтымакты даңазалаган Түгөйлөр Таймашы долбоорунун башкы демөөрчүсү Дөөлөт курулуш компаниясы. Эң мыкты компаниядан биз сиздерге Шопоков Эко Сити турак жайын сунуштайбыз. Түгөйлөр Таймашынан уктук эле Санжар реклама кылып атат деп барсаңыздар болот. Баштапкы пайызы жок. 15 жылга шашпай бөлүп төлөй бересиз. Ал эми үй 3 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Айта турган нерсе 15 жыл курулат окшойт деп коркуунун кажети жок. Келиңиздер, документтерин баарын көрүңүздөр дагы өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө туура келген үйдү тандап жашаңыздар. Сүйүктүү көрөрмандар, азыр бизде мырзалар үчүн оюн болот. Демек биз жеңелерди чакырабыз дагы алар менен соодалашмакчыбыз. Сулуулар, келиңиздер жаныбызга. Бир кол чакпайбыздар. Келиңиздер. Келиңиздер, чукулураак келебиз. Силердин мырзалар үчүн, жолдошторуңуздар үчүн бир сонун оюн даярдап койдук. Азыр биринчи баштардын алдында сүйлөшүп алалы. Мурунку берүүбүздө дагы көргөн болушуңуздар керек, жылдыздуу түгөйлөр ушуга катышкан. Мен ойлойм, мырзалардын жигитке 70 ыраазы кылат дегендей, тамакты кандай жасай алат, ошону дагы байкап койгон жакшы экен. Эми азыр Адинай айым, сиз биринчи баштап айтыңызчы, Дастан тамак жасагандан кандай жардам береби, бербейби? Менден жакшы жасайт тамакты. Чын элеби? Ооба. Бул Дастан тамакты жакшы жасайбы же сиз жасай албаганыңыздын көргөзү? Жок, өзү любитель эле, жакшы жасаган жакшы көрөт. Бар экен, мына опыт бар экен, Конечно. Тажрыйба бар. Жеңиш мырза менен Кыял айымдын үй бүлөсүндө Жардам берет тамакка. жардам бербейт окшойт. Жардам берет, кээде тамак жасайт алдайбыз да. Жылмайып айтып койгоңуз мындай, Алла ыраазы үчүн эле мактап койгондой. Жардам берет. Жок, жардам берет эми. 8 жылда бир деп коюңуз. Мисалы үчүн кантип жардам берет? Сиз тамак жасап атканда келип картошка арчыйбы? Ошого ишенич оор болуп атат да. Көбүнчө учурда эттерди көп турап берет. Эт турап берет. Эт турап берет. Жакшы. Эми биринчи упайдын ээси болгон Темирлан мырза менен Салтанат айымдын үй бүлөсү. Силерде кандай? Бизде, анда-санда болуп калат, жасап калат кээде. Кээде жасап калат. Да, мындай особо көп киргишпейт. Мен мас болуп калганда Темирлан жасап көп киргишпейт. Жок. Көп жардам бербейт. Жок, жардам берет, но Жумуртка кырый алат. жумуртка курулат, картошка. Жумуртканы сырты менен кошо куруп койбойбу? Жок, жок. Бүтүн бойдон эле. Жок. Жарылган бойдон. Эми азыр биз бул оюнубузда мырзаларга пияз туратканбыз, борсок жасатканбыз. Мурунку жума пельмен түйдүк. Ошо пельменибиз бизге дагы, көрөрмөндарыбызга дагы өзгөчө жакты. Анткени пельмен түйүп атканда борсоктон бир аз оорураак экен, бир эле жайып туруп эле кесип коюш эмес да. Ал жакта ар бир пельмендин симметриясы дагы ар кандай экен. Ошого азыр биз сиздер менен соодалашабыз. Биз сиздерге 3 мүнөт беребиз. 3 мүнөттүн ичинде камырды жайып, кесип, фарш салып пельмен түйүш керек. Канча даана, канча штук пельмен түйө алат жолдошторуңуздар. Ошого азыр сиздер айтасыздар. Шартыбыз боюнча кимдики 3 мүнөттүн ичинде жолдошу жубай айткан даана так пельмен түйсө, ошол маанилүү. Эгерде эч кимдики ага жетпей калса же баары ошодон ашып кетсе, анда эң көп пельмен түйгөнү утат. Ал эми оригиналда упайды биз өзүнүн жубайы канча айтса, жолдошу канча кылса, ошончо кылабыз. Андемесе, Адинай, сизден баштайлы. Дастан Болгону канча даана пельмен түйөт? 10. 10. 10. Да. Кыял? Кыял. Жеңиш канчаны түйүп алат, Жеңиш мырза? 12. 12. Салтанат? 11. 11. Жакын болдук, аябай бири-бирибизге жакынбыз. Алмаштырабызбы? Жок. Алмаштырсак болот. Салтанат алмаштырат окшойсуз. 9 дейинчи. 9 дейсиз. Ай, бери караңыз, ак менен сүйлөшмөй жок. Алардын оюна укпагыла. Силер өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Кыял. 12. 12. Аябай ишенип атасыз, Жеңишке. 10 бойдон калдык. 13 анда. 13? Ооба. Жакшы. Мен 10 деп коңуз.
Сиз эмне кайра көп айтып 10. ооба Ошондой кеттик. Салтанат Темирлан 10, Жеңиш Кыял 12, Дастан Адинай 13. Болга өзгөртпөйбүз. Эң аз сан айткан бизде баштайт. Демек, Темирлан менен Салтанат сиздер баштайсыздар. Андан соң Жеңиш Кыял улантат, Дастан Адинай жыйынтыктайт. Мырзалар кылып атканда сүйүктүүсү жанында туруп айтып турса болот, бирок эчтекеге кол менен кармамай жок. Только сөз менен, бир гана сөз менен. Жаясың, мындай кыласың деп көрсөтүп турасың, Анда биз столубузга Темирлан менен Салтанаттын үй бүлөсүн чакырабыз. Дастан Адинай, Жеңиш Кыял эс алып туруңуздар. Сүйүктүү көрөрмандар, экинчи оюнга келип калдык. Соода баштык. Азыр мырзалар пельмен түйөт. Барыңыздар. Ким ачка болуп атса, буну ачка ойдон көргөн болбойт. Анткени мындай пельмендер аябай эле тамактанууга чакырышы мүмкүн сиздерди. Мырзалар өз колу менен пельмен түйөт. Болгону 3 мүнөт чектеп беребиз. 3 мүнөттүн ичинде кимдин үй бүлөсү эң көп пельмен түйгөнүн чогуу байкайбыз дагы. Экинчи упай тапшырмакчыбыз. Азыр бизде 10 пельмен түйөт деп үмүттөнгөн Темирлан менен Салтанаттын үй бүлөсү жаныбызда турат. Темирлан мырза, Бары жакшы элеби? Жакшы. Даярсызбы? Даяр. сүйүктүңүз айтышы боюнча кээде жардам берип турат дейт. Өзүнүн жакшы көргөн тамактары бар жасай алат дейт. Эмне тамакты жакшы жасайсыз? Жумуртканы өлө курабыз. Жана Санжар айткандай сырты менен Сыртын кээде калып калат дейт. Эң негизгиси пейлге жараша боло берет деп Даам коебуз. болсо. Мына 3 дана камыр турат, бирөөсү сиздики. Кааласаңыз акырына чейин колдонуп салсаңыз болот, бөлүп алып колдонсоңуз болот. Ар бир түгөйдүн, ар бир үй бүлөнүн ыкмасы ар кандай болуш керек. Сүйүктүңүз сизге жардам берип, айтып турса болот, кол менен жардам бергенге болбойт. Түшүнүктүү эле болдубу? Сүйүктүү көрөрмандар даярбызбы? Биздин коноктор даярбызбы? Анда эмесе кеттик. Темирлан Салтанат үй бүлөсү 3, 2, 1 баштадык. бул жерге коюп алып деле жаярсаңыз болот. Мәс. андай кылып мындай жайсың О, тигинден майда болмосун Чембе? буюрса сиз жакшылап сүрөп Сүрөп, туруңуз, сүрөп, сүрөп сүрөп. туруңуз. Колдоочулар болсо, Жакшы жайырсыз мындан болот ушундай эле болот Жакшы, жакшы. Азырынча жакшы келет абыз. сиз баарын түтүп стол туран жасайт окшойсуз, все Даярдап алабыз. Заготовка. болот жайыр молодец беш алты давай жети Бирок сиз жайып эле убактыңыз бүтүп калбасын андай эске алыңыз, тогуз бирди жайып кой Сиз жумуртка Всё, курбай всё эле фаштан. видео жумуштун баарын жасап жүргөндөй эле көрүнүп атасыз. бир аздан эле сал Кана кеттик. аздан эле туура болот молодец молодец ошондой эле Адашып келген адам муну манты деп ойлоп калышы. жакшы О, сиздин Нет, мында бала көп жабышпай калбасын пельмен болуп атат окшойт бул. Бул чыныгы көчмөн пельмен болду. Бул пельмен бышыш үчүн тандыр керек. Тандырный пельмен. Темирлан Салтанаттын колдоочулары болсо кол чап туруңуздар. Давай эле кой жабышпай калат Кандай жакшы ачып алганбыз. давай все жабышты Канча болду? 6 Дагы убакыт бар. Барбы? Сиз айттыңыз. 6 Жетишпей калдым деп шашып атам. жетишебиз буюрса давай Караңызчы, Темирлан аябай кылдаттык менен, мындай аябай аккуратный жигит экен. Бул айтып Салтанат сиз тиме оңдомой жок. Стоп, 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 стоп.
Ой. Байқаңыздарчы. Байқаңыздарчы, қандай пельмендер, Бұл пельменді етті эконом қылған пельмен деп қойса болады. Бол, не деген пельмен? Içinde начинкасын көргөзүп тұрған круассан сияқты пельмен болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Олчолар болсын. 10-ды деді келе. 9-ды жазадық. Жоқ сіз үйде өзіңіз еле жазап жүргендей. Өзіңіз тегіле Салтанат айыма қайтсын ақырғы жолы пельмен түйдіңіздер? Шын айтыңызшы ғана. Мен бе? 5 күндөй болып қала, 4-5 күн болды. Жақсы. Байқадыңыз ба қандай оор бұл еңбек? Береле, сіз 9 пельменді қыламда чарчап қалбадыңыз ба? Біз бұл пельмендерді байқатпайлы ұрдырып қоя атабыз. Азырынша жиынтық жақсы. 10 деген біз, бирок 9 болды. Bir қол чап қойыңыздар. Рахмат. Біз жеңіш менен қиялдың юбилейсін шақырабыз, сіздерге рахмат білдіреміз. Ана бесе даярбыз. 3, 2, 1, 3 минутта кеттік. Баштадық. Бол. Кичине де. Болды. Чоң болып қалып тұр. Болды. Жай ол бар. Бұлар дару жазап баштайды екен. Жай ол. Чатта екі қаптан. Жақсы. Қарағалач. Мендей пельмендер болады. Тейлге жараша мында. Тейлгенен тұрбай өзін алды. Олдырлы. Жай ол бірінші жеңші. Албетте. Жай ол. Бұл Қырғызстанның әрбір аймағында өзгөчө пельмени бар. Бұл нарындын пельмени екен да. Байқадыңдар ма? Қамырынан еті көп. Аттығы жақсы, аябай жақсы болып отыр. Чой дейді. Дегеле жеңіш байкен ойына қойсочу. Алдығы қамырды етмен орып қоймақ бар ем. Бірақ жаман шамда қаймылды айткен. Жақсы? Бұнда olur жақсы. Тибеңіз, қолмен тейкен жоқ. Борсақ жазап жүрген оламын. Мен көбінше борсақ жазачымын дейсіз. Бұл жеңші. Мен борсақ жазарыңа даярданып келгем дейсіз. Çöp koysana. Biri o. Kala bir kol çap koyalım. Siz kötü bölüktün gereği yoktur o ya. Mınt duruyor izlep koyarkensiz. Şeymiş bu. Қолдаушылар болса бір қол шапқаймыздар. Siz pelmen жазаған завод ашчыдайсыз, я. İşte naneski kılıp falan жетсін. Мессаға. Ақырында мұнтық қойғанын сөйлеп oldu da. Мен сізге айтайын, туғандар. О пельменді байқасаңыздар. Бұл пельменді дағана білім тұрады, қайсыңсын бірінші жазағаным. Анкені бір еле бүтін пельмен бар екен. Қалғандарына жеңіш байкем, ел ишенбей қой болсын, бұл пельмен точно ет менен деп. Ондай жасады бұл. Дағанан арындық пельмен болдыр да ол. Қонақ келгенде мондай пельмен берсең разы болады ба? Бұл пельменіңіз бышқыча фаршы сыртқа шығып шорпайлы болып қалсыдай. Қамыр менен жана кеттік. Эми жогоруда айтканбызда бул сулуулук конкурс эмес, пельмендин сулуулугуна карабайбыз. Пельмен эмне дедик эле, албетте эле камыры бар, эти бар.
колдон келишинче кошулган бири-бирине. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Кол чабуулар. Дастан менен Адинайдын үй бүлөсүн ортобузга чакырабыз дагы таймашты улантабыз. Кол чабуулар. Сиздерди узатабыз. Рахмат. Анда эмесе сүйүктүү көрөрмандар, биз 3-чү түгөйгө да келип калдык. Булар эң көп айткан 13 пельмен түйе алат. Мен жолдошум деп Адина айткан. Дастан мырза даяр. Дастан мырза, билишибиз боюнча сиз тамакты сүйүктүүңүздөн да жакшыраак бышырат экенсиз. Ошого эми бизге далил керек. Качан акыркы жолу пельмен түйдүңүз эле? Эсте жок. Бирок түйүп көргөнсүз. Түйүп көргөм. Эми акыркы убактарда мырзалар эмес, айымдар деле тоңдурулган пельмен колдонуп калып атат. Азыр эми чыныгы натур продукт эко пельмен чогуу байкайбыз. 3 2 1 кеттик. Кеттик. 3 мүнөт. Болгон 3 мүнөт бар. Оюнубуздун алдында Дастан мырза колун кыстата болду. Абайлап келсиңиз. Абайлаңыз. Мындан да экини чыгара берсеңиз болот. Не надо. Все, один раз болды. Көп ундабайлы ғой. Хорошо. Жакшы. Хинкали пойдет, давай. Давай. Көп ундабайлы ғой. Биз жана башында айтканбыз, түрү кебетеси анча деле маанилүү эмес болгону. Биз айткан санга жетиш керек. Быстрее. Даже можешь руками антипе деле койсоң да таң кетер болду. Жарайт. 3 болду. Хо. Все, пойдет. Хинкали пойдет. Пойдет. Дастан Карышты кенен колдоно бериңиз. Болды. Пойдет. Өкмөттүккө. Биз үйдөн ушундай пельмендерди жей беребиз. Дастан өзү токмоктон келиптир да, ошон үчүн. Нет. Токмоктон эмес. Сокулуктан келдик. Здесь 7-8. Жолдошум дакшы тамак бышырат деп жөн эле калпайт койду. 1 2 3 4 5 6 7 8 болду. Вот это 9-чу. 9-чу. Айткандай эле чынында сиздики пельмен эмес, хинкали болот да? 11 12 Кебелер чөбүрөк боло баштады окшойт. 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Месса. 11 12 3 4 5 6 7 8 12 кен мои, 13 последний. Сколько еще минут осталось? Кичине алып окшош туруп кой последний. Могла да окшош туруп. 2 3 Да, убакыт бар, сиз бирди жаза берсеңиз болот, андан көрөчү. 4 5 6 Келиңиздер. Бул эмне деген пельмен? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 азаматсыңар. Кол чабуулар. 13 пельмен деп айткан, 13 пельмен түйдү. Болгону да кандай пельмендер эй? Бул пельмен менен той кылып ийсе болот го. Өзгөчө мо пельменди карагылачы. Муну пельмендердин арасында учаа деп коет. Сый конокко берет муну кудага. Пельмендердин биринчи атаманы. Кан куда келгенде түштөн турганда мо бир пельмен менен түштөн туруп койсо болот да. Азаматсыз. Өзгөчө сиз азаматсыз. Анткени жакшы билет турбайбы, менин жолдошум 13 деп кыла алат деди. Мына 13тү даана так аткарды. Демек, бул жарышыбыздагы упай Дастан менен Адинайдын үй бүлөсүнө. Чабуулар менен тапшырабыз. Браво, куттуктайбыз сиздерди. Буюрса дагы астыда 2 таймаш бар. Астыдагы
упайларды алсаңыздар, жегүүчү аталып калышыңыздар мүмкүн. Биз болсо кийинки оюнга өтөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Браво! Бул түгөйлөр таймакчы. Келиңиздер, төрөгө атабыз. Алдыда эми айымдар үчүн даярдаган оюнубуз бар. Алар үчүн мырзаларды сахнага чакырабыз дагы соодалашабыз. Айымдарга кандай оюн болгонун азыр түшүндүрүп беребиз. Кеттик, бир кол чапыңыз. Шопоков Эко-Сити сиздерге абдан ыңгайлуу шарттарды сунуштайт. 15 жылга чейин бөлүп төлөө. Баштапкы төлөмү жок. Жана дизайнерлик ремонту менен батирлер. Дөлөт курулуш компаниясы 0701 90 60 60. Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн номер 1 жалайыктар Mini-Vini сиздерди кызматташууга чакырат. Mini-Vinini күнүмдүк жашоодо гана колдонбостон бизнес кылсаңыздар да болот. Ал эми кененирээк маалыматты Mini-Vini KG баракчасына кирип билип алсаңыздар болот. Ар бир эне баласына ыңгайлуу чөйрө түзгүсү келет. Mini-Vini ымыркайлар үчүн кемчиликсиз сапатты жана кайталангыс ыңгайлуулукту айкалыштырган атайын жалаяктарын иштеп чыкты. Жалаяктардын өтө жука дизайны балаңызга эч кандай ыңгайсыздык жаратпастан укмуштуудай ыңгайлуулукту камсыз кылат. Mini-Vini жалаяктарын тандаңыз жана балаңызга камкор чөйрө түзүңүз. Теграган кырдаша темекчи, кадырлуу көрөрмандар, биз 3-чү оюнга келип калдык. Азыркы оюнубузду айымдар катышат. Ал эми канчалык деңгээлде булар азыр ушул оюнга даяр эмес болгонун биз мырзалар менен, жолдоштор менен сүйлөшмөкчүбүз. Жигиттер, келиңиздер жаныбызга. Кана. Урматтуу байкелер, мырзалар, мына атайын ушундай түгөйлөр таймашы деген жастыктарды даярдап койгонбуз. Жастык чабышмай деген оюн бар беле силерде? Я. Мына ошол жастык чабышмайды азыр биз ушул жерден түгөйлөр таймашынан көрсөтөбүз. Сиздердин жубайыңыздарга эки колуна бирден жастык карматабыз. Ортого бул жакта биз артыңызда да көргөзгөндөй жыгачтын үстүнө чыгышат, анан бири-бири менен мушташа башташат. Ал эми эки жолу жеңгенге чейин. Бул кандай? Мисалы үчүн Адин айым менен Кыял айым ортого чыкты. Адин айым Кыялды утуп койду. Белек тапшырылыш үчүн Адин айым салтанатты дагы утуш керек. Мисалы үчүн Кыял айым түштү, Адин айдын жанына салтанат чыкты. Андан салтанатты дагы түшүрүп койсо, демек Адин айдын үй бүлөсүнө дароо эле биринчи упай берилди. Эгерде Адин ай Кыялдан утулуп, Кыялды утуп, кайра салтанатын утулуп калса, түшөт дагы салтанат менен Кыял да бир жолу жарышат. Демек, жеңишке жетиш үчүн эки жолу жеңиш керек. Сүйлөштүк, Эки айымды тең утса, бир упайды алып кетет. Мындай бир сүйлөшүп көрбөйлүбү, Ким негизи кандай? Жастык чабышмай. Утулуп калсын. Өзүнүн нокаут, нокдаун, апперкот стилдери бар. Боковой катурат. Боковой, из-под тишка деген ударлар, Жеңиш мырза, сиздерчи? Айнап турат бизге деле. Актала жакта кандай жастык чабышмай? Мындан чоң жастыктар. Кийизден жазылган жастыктарды, Дастан жон. Болгон эмес мындай. Деги эле жарышка, уруш жака кандайча мындай? Айтышып кетмей жагы барбы? Көрө элек мындай. Көрө элексиз аны. 7 жылдан бери болуп берет мындай. 7 жылдан бери? Эми булар 5 жыл жүрүшпөдү эле. 2 жылдык үй бүлө жашоодо көрө элек. Созулонуп эле жүрөт сиздики. Али кызыктын баары алдыда. Аны азырынча эртерээк деп туралы. Ошондо, Дастан мырза, Адин ай утабы утпайбы кандай деп ойлойсуз? Утат, буюрса. Албетте утат да. Башка кимди демек эле? Жеңиш мырза Кыял жөнүндө кандай ой? Албетте утат. Канчанчы раундда? Колуңуз жылдам эле утат го. Шамда кайле? Дароо эле, Темирлан? Утат 100%. Эми деги эле бул жакта мен ойлойм, эч кимиси менин аялым утулуп калат деген ой болбосо керек. Баары даяр болуп атат, баары утат деп атат. Мындай кылалы. Шартыбыз боюнча упай жок түгөй баштайын деп атат, бирок бизде азыр Темирлан менен Дастандын үй бүлөсүндө упай бар. Ал эми Жеңиш мырзанын үй бүлөсүндө азырынча упай жок. Жеңиш мырзанын түгөй баштайт. Ал эми бул жакта салтанатпы же Адин айбы тандаш үчүн Өкөңүздөрдөн баягындай
Бая баштаганда. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 караңыздар. Анда эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мына чыгылакты тарттык. Бул оюнду Адинай менен Кыял баштайт. Бир кол чаап коюңуздар. 3 2 1 Адинай Кыял файт. Баштадык. Адинай калып эле чалышпай эле коет, аткан турбайбы? Өлүмүш болуу деген ошол. Ана Бул жерде 1-0 Кыял. Адинай дайыр жолу. 3-кө чейин. 3-кө чейин. Сиз дагы эки жолу мүмкүнчүлүгүңүз бар. 1-2-3 кеттик. Баштадык. Хоп. Аябай жакшы достоношкон Адинай кабага бүркөлө баштады. Аба ырайы өзгөрө баштады. Күмбүркө. Ötme, al böyle. Sisteme artka çıkıp ketadi. Artka çıkmaydı. Ortada. Şaşıp kettiler ya. Hop. Messalarım döküldü. Bravo. Esep. 2-0 sevmelen hazırınca. Önce 1-1. Ha 1-1. Esep 1-1. 1 2 3 fight. Esep 1-1. Çeçi 3'ü. Кешіріңіз, извините, это игра. Шауышқым келмейлі. Қиялсыз ес алып тұрыңыз. Азырынша бүтелек. Адинай сіз түшпеңіз. Жақсы. Дегеле жана урушпайлы ой сотполоо деген эле шекшиген мен бул кызгач. Ушундай кыздар дегеле кооптуу болчу эле. Жакшы элеби баары? Таш алып берейинби ичине? Таш берейинби? Просто жолдошуңуз менен жакшы сүйлөшүп алдык, брат болуп калдык. Бир аз жан тартуудам. Айтсаңыз, безген бойдон чыккан таш толтуруп койгондун ичине. Макулбу? Азыр эс алып туруңуз. Эс алып туруңуздар. Биз болсо Темирландын иблесин чакырабыз. Ана. Адинай күчкө толтурган кез азыр. Салтанат, келиңиз. Өзүңүзгө ыңгайлуу кылып кармабыңыз. Салтанат айта кетели. Бул тарап калп эле дос боло берет экен. Урушпай эле коелучу деп турупчу. Бирок оң кол менен урганда 600 килограмм. Мындайынан келет экен да удар мененчи. Майк Тайсонун ударындай. Жолдошу да айтып аткан, "Жош, биздики эчтеке кылбайт." Адинай, эгерде Салтанатты утуп койсоңуз, упай силердин үй-бүлөңөргө кетет. Эгерде азыр сиз утуп алсаңыз, сиз күтөсүз, сиздин жаныңызга Кыял дайыр жол чыгат. Анда эмесе биз даярбыз. Көрмандар даярбы? 3 2 1 fight! Ха! Безобид. Башынан эле безобид дейт го. Siz bu жактын жинне тийип койдуңуз окшойт. Безобид дегенде Салтанат тим эле өңчүлө безобид деп алды. Бергелчи деген. А что, в лицо можно видеть? В лицо нужно же бить даже. Бул жакта Темирлан жакшы дайрет. Жан, давай, апперкот дейт. Азырынча эсеп 1-0. Азаматсыздар. 3 2 1 кеттик. Бетке билетке сразу.
Кана. Хоп. Кечке тургандардан упай кемитилет. Пассив көргөзмөй жок. Ой. Эсеп 1-1. Азырынча эсеп 1-1. Мен мындай кылайын. Адинай. Теге жастыргып туруп мушту менен урмай жок. болбоду. Бир гана туугандар, кыздар, бир гана жастыктар менен сүйлөнүш. Сиздин духуңуз түшө баштады окшойт, Жакшы эле. Сиз абайлаңыз. Айтып атпаймынбы, көптү көрө элексиз сиз дагы. Теге 5 жыл парендеш кылып жүргөндө алып цветочкида. Созулуп жүрөмүздан. Элестетсеңиз алдыгы балыштын ордуна кастрюля карма болсо. Аман калыш оор болот. Сковородка. Сковородка. Сиз келиңиз, мен сизге каска берейин. Даярбызбы? Ооба. Даярбызбы? Азырынча эсеп 1-1. Кетик. 1. Чечүүчү оюн. Ага. Ойлаңыз. Азаматсыздар, тегеле сиз жакшы оюн көргөздүңүз, бешти бериңиз. Жакшы оюн көргөздүңүз. Дастан Сүйүктүү жакшы эле көрөрмандар. бар. Мен баарынан эле ушу Дастанга коркуп атам. Жок, мындай. Дастан, Адинай айымды мындан кийин сиз деп сүйлөп туруңуз. Анан Өңү кубарып кетти, кубарып. Шимдентте жүрүңүз. Кан жүгүрбөй калды. Айымдардын оюнда өзүңүздөр байкагандай эле туугандар, 3 атаандаштын арасынан 2 тең утуп алган Адинай айымдын үй бүлөсүнө да 1 упай. Дастан Адинай 1 упай, Анарбек Темирлан. Дастан Адинайда 2 упай, Анарбек Темирланда азырынча 1 упай. Ал эми Жеңиш мырза менен Кыял айымда азырынча упай жок, бирок алдыңкы чечүүчү дагы 4-чү оюнубуз бар. Ал жакта 3 упайдын тагдыры чечилет. Демек, акырына чейин баарына кызыкталмокчу. Биз улантабыз, азаматсыздар. Браво! Түгөлөр таймашынын башкы демөөрчүсү болгон Дөөлөт курулуш компаниясынан эң мыкты сунуш бар. Сиз көптөн бери үйлүү боло албай жүрсөңүз, үйгө жете албай жүрсөңүз, Дөөлөт курулуш компаниясы жакшы шарттарды сунуштайт. Анткени баштапкы төлөмү жок, 15 жылга бөлүп төлөп, сиз үйлүү болуп каласыз. Болгону алдыда турган номерлер аркылуу байланышып, Дөөлөт курулуштан үйлүү болуңуз. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү оюнубуздун, бүгүнкү чыгарылышыбыздын 4-чү оюнуна келип жеттик. Бизде 3 түгөйдө 1 упайда, 1 түгөйдө упай жок, 1 түгөйүбүздө 1 упай бар, 1 түгөйүбүздө 2 упай бар. Ал эмеси чечүүчү оюнда 3 упайды ким алып кетет? Сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Сүйүктүү көрөрмандар, бул сүйүү кайгы деген оюнубуз, чечүүчү оюн, бар чогуу катышат. Ал эми бул жакта байкагандай эле биздин кайгыбыз турат, суунун ордунда тактайлар болот. Экөө отурат дагы бири-биринин жардамы менен биздин бул бөлүгүбүздөн бул бөлүгүнө чейин барып кайра келиш керек. Барып келгиче мен секундасын байкап турам. Мен кыска секундада келген түгөйгө 3 упай тапшырылат. Шартыбыз боюнча азырынча упай жок түгөйгө баштоого мүмкүнчүлүк беребиз. Жеңиш Кыял баштайт, Темирлан Салтанат улантат, Дастан Адинай жыйынтыктайт. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бир кол чабуулар менен биз стартка Жеңиш жана Кыялдын үй бүлөсүн чакырабыз. Сүйүү эмесине. Мына отургула. Оюндун шарты түшүнүктүү, Ооба. Сиз алдыга түртүп турасыз, артынан тактайды алып берет. Сиз астына коюп турасыз. Анан орто жолдон эгерде кайыңар кулап кеткен болсо, кайра башынан баштаганга туура келип калат. Ошон үчүн түз кеткенге аракет кылабыз. Баарыбыз даярбызбы? 3, 2, 1, кеттик. Баштады. Жалпап туруп. Жок, Сиз кеч салдыңыз, ар бирөө таяктай салып түшкөн. Привет. Тумар кетти. Абайлаңыз, мына айтпадым жерге түшкөн деп. Түшпөңүз. Болуш. Бирөө чыкканда бирөө экинчи саат түшкөн. Жакшы. Кел. Колуңуз менен көтөрүп салсаңыз болот. Мына.
Аябай көп өтүп кетип калдыңыз эми кантип болот? Түскө кеткенге аракет кылабыз. Анткени жолдон кулап калышыңар мүмкүн. Болду, алдыга кете берели. Алдыга кетсеңер болот эми. Артка кайт. Сал. Сиз бул кетиште байкем сезондо иштесеңиз болчу да көлдө. Кайык менен, Кайыңар бурулуп баратат. Сал. Ой, силердики караколду көздөй кетип баратат. Сал. Наоборот, нара кышайт болсо. Нар жак чет жагына салсаң. Мо дакшырма экен, капталга турма. Аягына чейин жетишибиз керек, аягына чейин. Дамир. Стоп! Жеңиш кыял 1 минут 55 секунд. 1 минут 55 секунд. Абдан сонун. Абдан мыкты. Сүйүү кемесине атаандаштык кылып, Темирлан менен Салтанаттын үй бүлөсү старттап турат. Сиздерге дагы биз айта кетебиз, сыналга жакыныраак келиңиздер, анткени эң кызыктуу оюнга келип жеттик. Ардактуу көрөрмандар, бир кол чапкаңыздарчы гана. Темирлан, Салтанат 3-2-1 кеттик. Кеттик, баштадык. 3 упайдын тагдыры чечилет. Артка айдап койгула, артка айдасаңыз. Түшкөн болбойт, Буруңуз. Сиздики. О, Тихий океанга сүзүп баратат, Тихий океанга. Жакшы ыкма таптыңыздар. Кичине калды. Жыйынтык аябай жакшы келатабыз. Кеттик артка. Ой, сиз каякта карап аласыз? Тизим артка карарды. Артка карап отурсаң, тизим. Кет. Нормально. Салыр. Ынтымактуу түрдө биргеликте. Ой. Сал. Дөңгөлөгү четпей калды да. Подожди. Артка жугуш кетсем, Кайыңар кулап баратат. Сал. Чү! Сал. Кет. Все. Стоп! Баракелде. Ай, силердин кайыңар деген сунун баарын чачып үйрөдү. Темирлан, Салтанат 1 минут 43 секунд. Браво! Даярбызбы көрөрмандар? Дастан даярбызбы? 3-2-1 кеттик. Баштадык. Колдоп турабыз. Сүрөөчүлөр, сүрөп турабыз. Карачы, не деген ыкма. Кандай стратегия байкаңыздарчы. Деген ынтымакта. Биргеликте. Кичине калды. Дагы кичине калды. Кеттик, артка кайттыңыз. Кайттык артка. Артка кетип баратат. Давай, сүрөбүз. Жетпей калбадыкпы?
Арт кайдагыла, Түшпөй жок. Экөөңөр тең түшпөгүлө. Бирөөңөр макул. Мына. Дагы. Шопоков Эко-Сити турак жай комплексине кош келиңиз. Бул жерде сизди эмне күтөт? Жашылдандырылган аймактар менен гармонияда бактылуу жашоо мүмкүнчүлүгү. Заманбап дизайн жана экологиялык тазалыктан пайда болгон комфорт. 4 блок, 14 кабат, сейсмикалык жактан талапка жооп берген монолиттүү корпус. Үйүңүзгө табыгый жарыкты жана бейпилдикти тартуулаган чоң терезелер. Сергек жашоо үчүн оюн аянтчалары, олимпиадалык стандартындагы бассейн, вело жана чуркоо жолдору, жашыл паркы бар, табият койнунда жашоо мүмкүнчүлүгү. Дөлөт курулуш компаниясы уникалдуу сунуш тартуулайт. Батирди даяр ремонту менен 15 жылга чейин бөлүп, пайсыз жана баштапкы төлөмсүз сатып алсаңыз болот. Баракелде. Канчада ойлойсуздар? 1 минут 27 секунд. Сүйүктүү көрмандар. Жарышта сөзсүз жеңгендер бар, жеңилип калгандар бар. Бул түгөйдүн дегеле мырзасы да айымы да кыйын экен, бирок өзгөчө Адинай молодец экен деп бир кол чаап коюңуздар. Дастан, туура тандоо. Молодец. 5 жыл көп ойлоп жүрүп койсуң, башында эле дароо алып алсаң болмок. Бул кыз миллиардер кыла турган кыз экен. Алганың жакшы болсо айга учасың деген мына ушул. Сүйгү телекөрүүчүлөр, тандоо баскычынан жеңүүчү аталып, жарым чейрек финалга жолдомо алган Дастан жана Адинай үй бүлөсүн куттуктайбыз. Браво! Баракелде. Ардактуу катышуучулар. Эми баарыңыздарга бизден жүрөгүбүздөн чыккан белектерибиз бар. Биздин демелчүлөрүбүздөн белектер тапшырууга уруксат этиңиздер. Барыңар келип бергиле, жүрүңүздөр. Ортого чакырабыз. Албетте, мыкты оюн көрсөттүңүздөр. Укмуш оюн болду. Бардык биздин көрүүчүлөр дагы көбү болду ага. Санжар айтмакчы, бирөө жеңилет, бирөө утулат, бирөө жеңет. Бирок сиз биздин оюнубузга катышып бергениңизге чоң рахмат. Ар бир түгөй. Дегеле сиздер өзүңүздөр байкабай эле, бирок миллиондогон үй бүлөлөргө үлгү болуп атасыздар. Кандай сонун кереметте, ийгиликте, ынтымакта жеңишке жетсе боло турганын. Ошондуктан бизде башкы демөөрчүбүз Дөлөт курулуш компаниясынан жеңүүчүгө үй берилет. Эми айта турган нерсе, бир эле бекер ала турган үйгө эле умтулган кереги жок. Анткени Дөлөт курулуш сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. 15 жылга чейин баштапкы пайызы жок, бөлүп төлөсөңүздөр болот. Бүгүн деле барып Санжардын атынан келдик, түгөйлөр таймашынан келдик, алё деп койсоңуздар, жакшы тосуп алып өздөрү түшүндүрүп берет. Сүйлөштүкпү? Ал эми жеңүүчү аталган командага ийгилик, дагы бир баскычка жакындадыңыздар. Балким ушул Эко-Сити турак жайынан, экологиясы таза жерден жашай турган адамдар, урматтын кошунасы силер болуп каласыңар. Ремонту менен алсаңыздар болот. Ремонту менен даяр кылып берет. Жана ошондой эле жөн эле батир бербестен биздин бардык катышуучуларыбызга Дөлөт курулуштун атынан ушундай бир сонун белектерибизди ыйгарып коюуга уруксат этиңиздер. Кол чабуулар менен мына катышып бергениңизге чоң рахмат. Дөлөт курулуштун атынан атайын мырзалар үчүн Жапон технологиясы менен өндүрүлгөн расмий өнөктөшүбүз Мини Вининин жалайыктары келген түгөйлөргө тапшырабыз. Азыркы кымбатчылык доордо ушундай жакшы, ыңгайлуу баада, сапаты дагы сонун болгон жалайыктар түгөйлөргө эң керек деген нерсе. Ошондуктан муну сиздердин үй бүлөңүздөргө тапшырып коелу. Келиңиздер. Айымдар үчүн Мини Винин аттан кичинекей бөбөктөргө мына ушундай эң сонун белектер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип бүгүнкү таймашыбыз соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки жумада дагы мыкты таймаштар менен астыңыздарга келгенге даярбыз. Бул түгөйлөр таймашы. Көрүшкөнчө. Түгөйлөр таймашы. Чоң рахмат.